Маратбеке. Бул мыйзамдарды чын эле өткөрүшүм керекпи? Өткөрөсүң да. Сени 2 колдоп, жөлөп таяп, неге депутат кылдык? Ар бир иштин акыбети кайтарма деген болот. Сен аны жакшы түшүнөсүң да, Дамир Батыр. Ооба, түшүнүп атам Маратбеке. Бирок бул мыйзамдар кабыл алынса, Кыргызстан дагы 50 жыл балчыктан чыга албай калат го. Элибизге эмне болот? Дамир. Эчтеке боло элек деле, чокчоңдойсуң да. Элчил болуп кетесиң. Же эмне? Элдин тагдырын эме ойлоп калдыңбы? Артка жол жок. Же алдагы мыйзамдарды өткөрөсүң? Же өзүң билесиң эмне болоруңду. Силер карадыңарбы? Эми туугандар, биздин атаандаштар мына ушул мыйзамдарды өткөрүүгө азыр тапшырмабызды. Мун үчүн өтө чоң акча жумшалды. Бул мыйзамдар Кыргызстандын келечегине, Кыргыз элинин келечегине болгон карасан атайлык. Алардын бул ойлору ишке ашса, Кыргызстан 20 жылдын ичинде мамлекет катары эгемендүүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн. Ошон үчүн алдыда иш көп. Силерге окшогон патриот жигиттер көп. Мекен үчүн кайдыгер карабаган байкелериңер көп. Силерге окшогон жаштар көп. Биз көппүз.